Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен маек кыла турган темабыз бул ар бир адамдын өнүгүүсү уникалдуу. Башкача айтканда, бир адам менен экинчи адамдын ортосунда эч кандай окшоштук жок. Башкача айтканда, өнүгүү бул кайталангыс. Мен бул мен, бул сен. Башкача айтканда, ар бир адам өзүнчө уникалдуу, бири-бирине окшобогон, жаратылышы боюнча, табияты боюнча, психикасы боюнча, жүрүм туруму боюнча айырмаланган инсандар. Бул уникалдуу болгондуктан адамдар эч качан бири-бирине окшош эмес. Муну салыштыруунун натыйжасы жок деп ойлойм. Негизи эле адамдар бири-бирине уникалдуу экенин унутуп калып туруп эле бири-бирине салыштырып баштайт. Мисалы, кичинекей баланы тентектик кылып жатса, апасы мынтип айтат: "Тигинин баласын көрдүңбү? Тентектик кылбай атат. А сен болсо ушундай эси жок болуп баратасың." Бул нерсе эң туура эмес айтылган сөз болуп эсептелет. Себеби качан баланы башка бала менен салыштырганда, бир аз тентектик кылган баланы тартиби сонун бала менен салыштырганда балада өксүк пайда болот. Экинчиден ачуулануу, үчүнчүдөн кежирленүү, анан кийин коркоктук пайда болот. Мисалы, мынтип ойлойт: булар менден ийгиликтүү болуп өнүгүп кеткен болсо, анда мен эң акыркы инсан экенмин да, менден эч кандай жакшы нерсе чыкпайт экен деп чүнчүп, түнт болуп өзүнүн пикирин айта албайт. Мындан сырткары бул жаш балдарда эле эмес, мына өспүрүм куракта көбүнчө эрес талашуу көп болот. Мисалы үчүн, өспүрүм курактагы балдардын психикалык өнүгүүсүнө ата энелер катуу эле сокку беришет деп ойлойм. Бул күнүмдүк турмушта мисалы үчүн мынтип айтат: "Тиги кошунанын уулун көрдүңбү? Ал убактысын текке кетирген жок. Ал сенчилеп көчөдө салпакта баскан жок. Ал барып пайдалуу эмгек жасады. Ал ден соолугун чыңдады. Ал спорт менен машыкты. А сен болсо керелден кечке телефон менен отурасың дагы, анан жасаганга ишиң жок, бекерчиликтен башка эчтекеге жарабайсың" десе, бул балада чындыгында арка кетенчиктөө пайда болот дагы, колунан келген бүт жамандык нерселерди жасаганга өзүн өзү түртөт. Эми мына чоң эле адамдарда карасаңыз, мисалы бир бардык жагы жетишкен, телегей тегиз инсанга бир аз каражат азыраак инсан өзүн өзү салыштырат дагы, мынтип айтат: "Карачы, бул кандай сонун жашайт, мунун бар жогу жетиштүү, а мендечи? Менде эчтеке жок, мен ага жеткенге чейин өмүр бою кызмат кылсам дагы ага жетпейм" деп адамда өксүү, кемсинүү, депрессия пайда болот да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы эскертип кетемин, бардык инсандын өнүгүүсү уникалдуу. Ар бир адам өзү үчүн инсан, ар бир адам өзү үчүн мыкты ийгиликтерге жетише алат. Ушундай эле сунуш: сиз эч качан өзүңүздү бирөөгө салыштырбаңыз. Сиз өзүңүзчө инсансыз. Сиз өзүңүзчө бир позитивдүү инсансыз. Карасаңыз, сиздин колуңуздан канчалаган жакшы нерселер келет. Эгерде сиз ошол салыштыруудан алыстайм десеңиз, анда өзүңүздүн ар бир жасаган ийгиликтериңизге кубаныңыз, ар бир жасаган ийгиликтериңизди баалаңыз. Демек, сизде дагы ошол инсандардын катарына жете турган деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөр бар экенин ишене берсеңиз болот.